урматтуу Руслан Сатылганович, 300 миллион бул жакшы 3 транш менен алынат экен, жылына $100 миллион. Анан эми бул жерде ГИКтин орун басары Нурадил Мирбекович, сиздерде мындай бирдиктүү бап бекитилгенби өзү ГИКте? Рысбек Исламович, bizde бирдиктүү баа бекитилген. Биз сону менен айтып атабыз. Мына бүгүнкү күндө тескемеге ылайык Бишкек шаары боюнча 55.500 сом бул чарчы метрин түзөт. Аймактар боюнча 59.770 сомду бүгүнкү күндө ушул баалар. Муну канча жылга бекиттиңиздер? 25 жылга бекиттиңиздерби? Жок, бул бүгүнкү күндө тескеме Кыргыз Республикасынын президентинин тескемеси менен бекитилген. Баалар болсо, эми өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө курулуш материалдары, керектүүчү заттардын баасы көйүп кымбаттап кетсе, биз албетте мажбур болобуз буну да карап чыгып, бааны көтөргөнгө же азайтканга. Анан мына жеңилдетилген ипотекага үй алса 25 жыл болуп атат да. Турабы? Тура, Рысбек. 25 жыл мөөнөт бул аябай узак эмеспи? Рысбек Исламович, биздин мен үйүм программаны алкаганда биз өзүбүздүн жарандарды ошо жеңилдетилген социалдык турак жай менен камсыздоо максатында иштелип чыккан. Демек, бүгүнкү күндө ушул 25 жыл бекитилген, биз ушул программаны алкаганда 25 жыл менен эле беребиз. Мамлекеттик кызматта иштеген биздин бир жаран дейли, эми жаш 60-та дейли, үйү жок. Ошол үй алып калса, жеңилдетилген ипотека менен 25 жылда канчага чыгат? Айтыңызчы. 60-ка кирген болсо. Рысбек Исламович, эми 85-ке чыгат, бирок биз программаны алкаганда возрастной цензди алып салганбыз. Себеби мурун менин үйүм 2015-2020да 18 жаштан 72 жашка чейин берилиптир. Бирок менин үйүм жаңы программаны алкаганда возрастной ценз 18 жаштан эле бекитилген, бирок үстүнкү порог жок. Эми 25 жыл бул аябай көп жылда, бул жерде рисктер бар, тобокелчиликтер бар. Ушуну ким киргизген 25 жыл деп? Бул социалдык расчеттор менен эсептелип чыккан 25 жыл. Бирок Рысбек Исламович, сиз туура айтып атасыз. Мына турак жай маселесине ар бир ушул маселеге жекеме-жеке карап чыксак, ар бир жаран 25 жылга албайт экен. Булар болсо бир 3 жылда, 5 жылда, 6 жылда жапканга аракет кылат экен, себеби баягы пайызы дагы, төлөмдөр дагы азайсын деп. Анан мына бүгүнкү күндөгү көрүнүштөр, мисалы, биз берип аткан үйлөр башын эмдигече жапканга мамлекеттик кызматкерлер биздин жарандар суранып атат да. Демек 25 жылдын бир 10-15 жылга чейин жетпей төлөп коет го деген бүгүнкү күндө прогноздор болуп атат да бизде. Азыркы учурда кайсы үйлөрдү бересиздер? Даяр үйлөр барбы? 2024 жылдын аягы менен 2147 батир беребиз деп пландаштырып атабыз. Жалпы аянты 128.407 чарчы метрди түзөт. Бул Скрайбина көчөсүндө 549, Айтматова көчөсүндө 612 жана Маликова көчөсүндө 986 батирди жылдын аягына чейин беребиз деп пландаштырып атабыз. Бирок өзүңүзгө белгилүү болгондой, мен да белгилеп кеттим элем, башында 40.234 батир бүгүнкү күндө курулуп атат, же болбосо 588 үй, жалпы аянты 2,5 миллион чарчы метрди түзөт. Азыр региондордо да башталды да? Тура, Рысбек Исламович, жалпы саным азыр баардык айыл аймактарды жана биздин региондорду атап айттым. Рахмат.